Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр, менин каналыма кош келипсиздер. Видео жакса лайк басып, каналга жазылганды унутпаңыздар. Бүгүнкү видеом дагы сиздер үчүн бир аз да пайдалуу болот деген ишеничтемин. Бул видеодо YouTube'дан видео кантип скачать этебиз, ошону үйрөтүп кетейин. Буга чейин билебиз, биз YouTube'дан видео скачать эткенибизде YouTube'дун памятына гана түшүп калчу. Бирок бул видеодо сиздерге телефондун памятына кантип видеону көчүргөндү үйрөтүп кетмекчимин. Анын үчүн биз биринчи эле YouTube'га кирип алабыз жана кайсы видеону скачать кылгыңыз келсе, ошол видеону таап бул жерден издеп алабыз. Мисалы үчүн мага бул видеолор керек. Жакшынасын карап тандап алайын. Мисалы буну алайын дейин. Пауза коебуз жана өйдөгө сүргөнүбүздө биз лайки, дизлайки, поделиться, сохранить деп турат. Ушул поделиться деген жерди басабыз. Биринчисине деле турат, оң жакта үстүдө копировать ссылку деп турат. Копировать ссылку дегенди басабыз. Видео скопировано деп чыгып калды уже эми. Биз бул жерден чыгып Google Chrome'га киребиз. Киргенибизде бул жерге жазабыз скачать видео с YouTube деп. Издегенибизде бул бизде мындай эмелер чыгат. Так, сайттар чыгат. Мындай көрүп жатасыздар. Save.from.net, U2Mate, жана башка GetLove, жана башка сайттар турат бул жерде, бирок мен жакшы көргөн сайтым бул Save.from.net. Ушуну басып алабыз. Сразу чыгат мындай жашыл белги менен ставьте на ссылку видео деп турат. Ушул жерге басып турганыбызда ставить деп чыгат, басабыз ставить и биз жанагы скопировать кылган ссылкабыз чыкты. Жана видеобуз дагы таап берди. Эми скачать дегенди басабыз. Скачать деп чыгып калды. Уже скачать болду. Диспетчер загрузки деген файлыбызда футаж на подписки деген видеобуз загрузка завершена деп чыкты. Мынакей көрсөк болот. Көргөнүздөр үчүн чоң рахмат.